Азыр жер түтүрө болуп, onu üstüdagi tinekemiz dagı düşüp ketdi. Muna deşiktegi seysmopоястын шыбаган жерлерибиз баары түшүп калды. Жалал-Абадта жер титирөөдөн үйлөрдүн, мектептердин дубалдарынан жарака кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Базар Коргон районунун Арстан Бапат айыл аймагынан 2 турак үйдүн, Сузакта Кыз Көл айыл аймагындагы мектептин спорт залынын дубалдарынан жарака кеткен. Министр Бообек Ажыкеевдин тапшырмасы менен Жалал-Абад облустук башкармалыгына айгай жарыяланды. Майлоосу шаарындагы кырдаалды жеринен билөөгө ыкчам топ тартылганы кошумчаланды. Эске салсак, бүгүн Жалал-Абадта көчө 4 балл, Майлоосууда 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Чапарбаев мектебинде азыр жер түтүрө болуп, onu üstüdagi tinekemiz dagы düşüp ketdi. Muna deşiktegi seysmopоястын шыбаган жерлерибиз баары түшүп калды. Ana muna потологубуздагы плиталар дагы ажырап кетти. Көк Жар айылында Бишкекке карайт мыйзамсыз курулуштар түртүрүлө баштады. Демонтаждоо иштери Акынбаев жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде жүрүп жатат. Буга чейин жүздөгөн жергиликтүү тургундар бийликтен жер тилкелерин мыйзамдаштырууну суранышкан. Мэрия бул жерлер айыл чарба багытында болгондуктан трансформацияланбаганын билдирди. Düşmanın formatlarında formatında bilgiler var canlar. Bu yer bolsa başka yerler bir an uyuyup yeri de. Cekemen şişlerden kanda aklınlar var. Cekemen çevirme sal. Ana giyip Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Хочу жить. Орусиянын кыргыз жарандарын согушка тартуусу кооптуу болуп турат. Орусиянын Кыргызстандын жарандарын согушка тартуусу кооптуу болуп турганын 5 августта Украинанын аскер туткундары боюнча маселелерди координациялоо штабынын Хочу жить мамлекеттик долбоору билдирди. Долбоордун маалыматына караганда, Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн кыргыз жарандарынын саны кеминде 327ге жетти. Чыныгы сан мындан да көп чыгар. Анткени тизмеге Кыргызстандын жарандары гана кирди. Орус жарандыгы бар кыргызстандыктар кирген жок деп жазды Хочу жить. Быйыл апрель айында жарыяланган тизмеде согушка 2023-2024 жылдары тартылган жалпы кыргызстандык 360 жалданма аскер тууралуу маалымат кирген. Долбоор республиканын өзүндө орусиялык жалдоочулардын кыргызстандыктарды согушка жөнөтүп, канчалык көйгөй жаратып жатканын түшүнүп турушат. Мисалы, быйыл апрелде Ошто азгырып жалдоо
колдоо менен алектенген 4 киши кармалган. Алардын арасында бул шаардагы орус үйүнүн кызматкери да болгон. Аларды тергөө абагынан үй камагына чыгарышканы менен кылмыш ишин тергөө уланууда деп жазды. Кыргызстан мындай көйгөйдүн алдында алсыз экенин, себеби 450 миңдей жараны Орусияда эмгек мигранты болуп жүргөнүн белгилеген Хочу жить рейдер учурунда кармалгандарды орус полициясынын түрдүү кысымына кабыларын, депортация же түрмө менен коркутканда же орус жарандыгын жеңилдетилген шартта берүүнү убада кылганда айласыз макул болуп, кан майданын алдыңкы катарына жөнөтүлөрүн кошумчалады. Колониялык империя болгондуктан Орусия коңшулардын адамдык ресурсун жалмап бүтмөйүнчө жаны тынбайт. Орустар каршылык көрмөйүнчө кыргыздарды акча берип, өлүмгө айдай берет. Бул өзүнөн өзү токтоп калбайт. Кыргызстандын жетекчилигинде орус жарандарын коргоого, Орусиянын аларды өз максатында пайдалануусуна жол бербөөгө даанышмандыгы жана саясий эрки жетет деп үмүттөнөбүз деп жазылды Украин долбоорунун Telegram каналында. Буга чейин долбоор Орусия Украинага каршы согушун айдаган казакстандыктардын жана өзбекстандыктардын тизмесин жарыялаган. Орус аскерлеринин катарында Украинага каршы согушуп жүргөн Борбор азиялыктардын саны 10 миң деп саналышы ыктымал экени айтылууда. Украина орус бийлиги аларды адатта жөө аскерлердин алдыңкы катарына коерун белгилейт. Булак Азаттык. Оштун мэри дагы бир жалгыз бой аялды 4 перзенти менен өлүү кылды. Икрамжан Сайдаматов шаардагы Өзбек көчөсү номер 6-дарегиндеги жолду тосуп, ортосуна үй салып алган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев бүгүн 5-августта таңкы кыдырууда турак үйүн бузуп, жолду ачып жаткан үйгө барган. Мында үй ээси жалпы 14 адам жашап жатканын, үйүнүн жарымы бузулган соң батпай үйүнүн калган бөлүгү жараксыз экенин, кызы 4 баласы менен турмуштан ажырап чогуу жашап жатканын, балдарынын майыптуулугу бар экенин айтып жардам сурап кайрылган. Турмуш шарты чынында оор экенин жана балдарынын жаш атасыз чоңоюп жатканын эске алган кала башчысы Жеңишбек Токтурбаев аларды көчүрүп чыгарып кетип, үй берерин убадалаган. Көп өтпөй аталган үй бүлө 2 бөлмөлүү жаңы үйгө көчүрүлүп, күтүлбөгөн кайрымдуулук иштен кубанышты. Боштондукка чыгарып беришиңизди суранабыз. Боштондук! МСН коюнчулар сотко чогулуп келишти. Исрадинди боштондукка чыгаргыла. Бүгүн 5-августта 1-май райондук сотунда МСН коюн токенин негиздөөчүлөрдүн бири Исрадин Субанбековдун соттук иши болуп өттү. Сотко айыпталуучунун тарапташтары да келип, бирок соттун чечимине ылайык сот залына киргизилген жок. Ошондой эле өздөрүн МСН коюнун үлүшкерлери катары тааныштырган адамдар мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден МСН коюн токенин негиздөөчүлөрүн жазага тартпоону суранышты. Ал эми Исрадин Субанбековдун иши боюнча соттук отурум 26-августка калтырылып, өзү убактылуу кармоочу жайда калтырылды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаш суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Давай, çıkarma ya. Çok güzel. Görmasanlarımızı.
Gelin. Kıbrıs'a düşmanın koruma atasından formasınlar. Bilgiler var canlar. Бұл жер болса башқа жерде бирөөнүн үйү да, жери да. Жекемен ишкечилердин кандай акыңар бар? Sizlerin cekemen çevirme salın. Ana кийимдерге İsrail'in kampanyayı getir. Bu asimiz. Talancı. Boştondukka çıkarıp berişinizi suranabız. Boştonduk! Boştonduk! Allah için cin. Siyaset mi değil seni? Deka. Kırgızstan'da gelecekte ekonomikasını düngüretip dünyaya tanıtattırgan balдар. Жок болуп кетет деген. Бирок кандай жок болуп кетет ал? Мировой деңгээлдеги проекттин алып келген да буга. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн иштегенбиз. Алып үй алдым, 570 машина алдым. Bundan пайда көргөндө жалпы этеги 2,5 миллион доллардай пайда көрдүк. Анан бүтүн пенсионер кемпирлерди алдап киргизген деп. Мени эч ким сүргөн жок. Мен уктум, бардым, көрдүм, болгон акчамы алдым. Кыргызстандан блокчейн чыгат деген эмне деген нерсе? Криптовалютадан түшүнүгү бар адам катары айтып берип атам да. Ekspert analiz kılganlar görüp uşu Elbskoyundu kolda oturат. Биз ошон үчүн МСНди колдойбуз. Балдарыбызды колдойбуз. Ушулар чыксын. Ошо отурган балдарыбызга, кыздарыбызга боштондук, боштондук, боштондук. Ажеке, кандай жакшысызбы, жакшы. Кula чыгаттынчы ба? Бул жакта ачуудасыздар ажабы, а? Саламат кыздар, кандайсыңар? Ая кандай, жакшысызбы? Азыр 1 мүнөт эже. 1 мүнөт. Моя карап коеюн, азыр кайтам. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Все болду, түшүндүм. Эжем эмне болду айтыңыз? Все болду. Кыз боюнча биз өз кызмет кылабыз. Амин. Амин. Аллаху акбар. Так. Биз турган көчө Өзбек көчөсү деп аталат. Ал эми бул көчө түз келип эле бул жердеги турак үйгө туш келип токтоп калган. Анткени бул жерде Сайдаматов Икрам аттуу жаран турак үй куруп бул жерди тосуп алган. Андыктан жолду ачуу максатында башкы планга ылайык бул жерге архитектура келип түшүндүрмө жүргүзүп, көчөнү ачып коюу тапшырмасын берип, өзүңүздөр көрүп тургандай курулуштар бүт бузулуп алынып, жол ачылып жатат. Бирок эртең-мененки таңкы рейдти кыдыруу учурунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович бул жерге келип, жолду ачуу иштери менен таанышкан учурда үйдүн ээси Сайдаматов Икрам жалпы 14 жаран бул үйдө жашай тургандыгын айтып, бул үйлөрү бузулгандан кийин жашоого мүмкүнчүлүгү бир аз шарттары жакшы болбой калгандыгын айтып, бул жерде кызы 4 баласы менен жалгыз бой жашап жаткандыктан азыр барарга жери жоктугун айтып, жардам сурап кайрылган. Шаар мэри абалды туура түшүнүү менен аталган жарандын өтүнүчүн канааттандырып, кызын 4 баласы менен мэрия тарабынан берген батирге бүгүн көчүрүлүп чыгарылып кетти. Yarım saatte kızınız üylü oldu. Gördünüz. Allah'a şükür. Allah gibiyeden şükür. Açıkçını aldınız. Mana oldik, rahmat. Allah razı olsun hammasidan mana. Cükleri de alıp geldiniz. Bütlerni mana olib keldik mana. Xudo xolasa endi mana qizimni hozir ko'chirib qo'yamiz endi. Hammasiga Alloh rahmat. Hammasiga duo qilamiz endi. Жүргүлем, үйдү көрөлүм. Жүрүңүздөр. Bismillah. Mına uşul uy sizlerdiki bugün ertemeten mer Жеңишбек Шерматович убадалап мына көчөрөм жолдо калдырбайм, көчөдө калбайт, кызыңыз 4 баласы менен келет деп мына айткан үй ушул. Кана жүрүңүздөрчү, залга кириңиздер. Мына ушул үй сиздерге 2 бөлмөлүү үй. Бул жер чоң зал, дагы 1 бөлмө, андан кийин кухня бар. Бүт шарттары менен ичинде газ плитасы бар, а? Бул жакта Сулайман тоо сонун
Mına şu baldarın rızkısı. Amin Allah'ım. Şu prezidentimizga Sadir Japarovga, yana Tashiyevga, Cengiz To'xtaboyevga rahmatlar tilaymiz hammasiga. Ishlariga rivoj bersin Allohim. Ko'p qatorda qilsin hammasini ularni. Bizga o'xshaganlarni qo'llasin Allohim. Ularning ham ishlariga rivoj, baraka bersin Alloh. Elni ichida duolarni olib, ko'p qatorda bo'lsin Alloh ularni. Amin Alloh. Yetimlarimni qo'llagan uchun Alloh rozi bo'lsin. Yetimlarimni otasi ro'zani kunida qo'ydi. Mana shu yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Tinchlikda bundan ham go'zal kunlarga yetishsin. Bundan ham endi Alloh nimaniki xayrli bo'lsin. Barchamiz nima qilsin? Sadir Japarov ham, Cengiz To'xtaboyev ham haligi so'zini ustidan chiqdi. Men sizni joylayman dedi. Rahmat. жаңы батирлүү болуп калам деп түшүмө да кирбеген. Мен атамдын үйүндө жашачумун. Балдарым менен жашаган үй бузула турган үйлөрдүн катарына кирип калыптыр. Мэрибиз жашоо шартыбыз менен таанышып чыккан соң үй берүүнү убадалап 2 сааттын ичинде батирге көчүрүп киргизишти. Жаңы 2 бөлмөлүү батирде бардык шарт газ плитасынан бери бар экен. Мэр Жеңишбек Токторбаев өтө март киши экен. Жеңишбек Токторбаевге, президент Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге баарына ыраазычылык билдирем. Alloh rozi bo'lsin.